Урматтуу Чыныбай Акунович, Ашырбек Мойдонович, Молдокун Абдуллаевич, мен сизге биринчи кайрылуу. Кыргыз Республикасынын президенти 2013 жылдын 21 январында 2013 жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө указга кол койгон Алмаз Шаршенович. Ошонун андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын аймагындагы администрациялык аймактык реформаны концепциясы жөнүндө токтом чыгарып атат. Ашырбек Мойдонович, президент бир топ талаптарды койгон мындай тапшырмаларды койгон: Жогорку кеңешке, өкмөткө квартал сайын маалымат берип туруу милдетин жүктөгөн. Арадан жылдар өттү. Өкмөттүн токтому боюнча координациялык кеңеш түзүлүп, анын жобосу кабыл алынып, 3-4 этапка бөлүнүп жумуш болуш керек эле. Мен эскертип кетейин. 2013-2014 жылдары башкаруунун аймактык деңгээлинде жоопкерчиликти жогорулатуу жана функцияларды оптималдаштыруу жөнүндө жумуш болуш керек эле. Финансылык борбордон алыстатуу, кадрдык потенциалын жогорулатуу туруктуу системасын түзүү. Андан кийинки этап боюнча 2015-2016 жылдары айылдык аймактарды ирелештирүү жөнүндө жумуш болуш керек эле. Райондорду ирелештирүү жөнүндө жумуш болуш керек эле. 40 район, 453 айыл өкмөт, калкынын санына карайлы, чек арасына карайлы ирелештирели. Анан акырын областка чейин 2017 жылы быйыл жетиш керек болчу. Тилекке каршы бул боюнча унутта калып кетип, реалдуу администрациялык аймакты реформалоо эмнени алып келет? Бул экономикага таасир берет. Бюджетти үнөмдөөгө шарт түзүп берет. Ирелешип болгон болсо, бирин-бири кайталаган аппараттар кыскарып, мындай жумуштун эффективдүүлүгү болот. Мына ошол аткарылган токтомдор боюнча бул жерде жобо кабыл алынган. Жободо Темир Аргенбаевич курамын түзгөн. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы координациялык кеңешти өткөрүп чакырган жок. Ошол координациялык кеңештин мүчөсү катары мен дагы комитет төрагасы бекилгенмин. Ал жерде айтылып атат, координациялык кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу. Министрлердин жергиликтүү өзүн башкаруунун отчетторун угууга, бир топ иш-чараларды өткөрүүгө, ушул боюнча толук маалымат